Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бул жерде мен бүт жасаган эмгектерим азыр ошо Бениме программасы боюнча сиздерге тааныштырып көрсөтсөм, бул жерде биринчи телефонуңуздарга Бениме деп скачать этип аласыздар. Мына жөнөкөй эле телефондон сонун куттуктоолорду, сонун сабактарды жасай бересиздер. Мен онлайнда ушундай сонун жетишкендиктерге жетиштим. Мынандай телефонуңузга жүктөйсүз дагы. Мына мисалы Бениме скачать эттиңизби? Мен сизге азыр көрсөтөйүн. Бул жерде мына өчүрсөңүз мындай өчөт. Мына өчөт. Скачать эткениңизден кийин мындай өчөт. Биринчи мына Бениме программасы чыкты. Анын бул жерде астында айлана ичинде плюс белгиси турат. Ушу белгини басасыз. Басканда сизге мындай бет ачылат. Бет ачылганда биринчи мына мувияны басып алабыз. Бул жерде тема коебуз. Эртең 8 март болгондуктан 8 март деп тема коюп турайлы. Март мына 8 март. Болду, эми бул жакты басасыз, сизге мындай беттер ачылат. Бул жерде тааныштырып кетсем, мына чекеден смайликтер, мына смайликти бассаңыз мындай беттер чыгат. Каалаган немеңизди, сөймөңүздүн учу менен басып койсоңуз мындай биринчи листке түшүп калат да, сонун болуп. Андан кийин Т дегенде бул текст жазабыз. Мисалы салам деп жазып көрөйлү. Салам. Болду. Бул жерде басып коесуз. Сөймөйүңүз менен ар жака жылдырсаңыз жылы берет. Үстүндө мына айлана турат. Айланада мындай чоңоюп кичирейет. Ошо айланага колуңузду тийгизсеңиз мындай чоңоюп кичирейет. Анан мына немелерге жазсаңыз ар түрдүү жазылат. Чекеде А деген турат го. Ошону бир бассаңыз сизге ар түрдүү мындай кандай алфавитте жазгыңыз келсе ошол чыгып калат. Сөймөңүз менен тандап, бир программаны жазган, иштей алган адам сөзсүз иштеп кетет. Көрдүңүзбү? Андан кийин мына смайликтерди бир бүтүрүп коеюн сизге. Андан кийин мына кызылдар турат го. Кызыл бирден жылдыра берет сөймөңүз менен түртүп. Мына ар түрдүү фигуралар бар бул жерде. Каалаганыңызды иштетесиз. Андан кийинки сөймөңүз менен жылдырасыз. Мынандай беттер бар. Ар түрдүү сонун. Каалаганыңызды темаңызга байланыштуу кое бересиз. Мына сонун бекен. Кандай сонун нерсе. Кайсын көрүп коюп көрөйүн. Сөймөңүз менен эле бир тийгизсеңиз мына жерге сонун болуп бүтүп калат. Дагы смайликтерди бир жолу бүтүрүп коеюн. Мына сөймөңүз менен мынтип жылдыра бересиз. Мына погоданы койгуңуз келсе мындай сүрөттөр бар. Андан кийин дагы жылдырасыз. Мынакей, көрдүңүзбү? Кандай сонун иштей бергенге шарт бар. Мынандай сүрөттөр бар. Каалаган сүрөтүңүздү кое бересиз. Бул жерде ортодо плюс белгисин бассаңыз, сиздин галереяңыздагы сүрөттөр. Мына мен жаңы коллективиме куттуктадым эле 8 март менен. Ошол галереяңызда кандай сүрөттөр болсо ошол түшүп калат. Болду, мынаны чыгып турайлы эми. Андан кийин Т деген жазып турат го. Бул жерде текст жазасыз. Мына текстти үстүндөгүн басып койсоңуз, сизге мындай текст чыгып калат. Каалаган сөзүңүздү, темаңызды жаза бересиз. Мисалы сын а точ. Мисалы сын а точ. Болду. Insert дегенди басып койсоңуз, жазылып калат ар түрдүү жерге.
Көрдүңүзбү? Аны сөмөйүңүз менен баягындай каалаган жакка жылдыра бересиз. Тыдан кийин тексттерди каалагандай жазасыз дагы. Эми бул бетти неметип алыш үчүн боёгуңуз келсе каалагандай түстү бересиз. Мына бул жерде боёйсуз. Мисалы, өзүңүзгө жаккан түстү эле сөмөйүңүз менен бир тийгизип коюп, окейди басып койсоңуз, мынандай түстөр чыгып калат. Жок, бул түс жакпады мага деп туруп, көктү басып туруп, окейди басып койсоңуз, мынандай көктөр чыгып калат. Кандай сонун бекен? Андан кийин музыка коесуз. Телефонуңузга кайсы музыканы жүктөсөңүз ушул жерде турат. Андан кийин 5 манжан сүрөт турат. 5 манжаны басайынбы? 5 манжаны колуңуз менен сонун бассаңыз, мындай сонун кимисини менен жазгыңыз келсе, мындай пиролор турат. Улар менен жазам десеңиз, ол чыгат. Кыскасы, өзүңүзгө жаккан нерсени басып коесуз да сөмөйүңүз менен. Мына колдорду тандайсыз. Жок, мен карандаш менен жазам десеңиз, карандаш менен чыгат. Кыскасы ошондой. Андан кийинки 4 бурчтук турат манжанын астында. Ошону бассаңыз, сизге беттер турат. Мына плюсту баса бересиз. Кийинки бет даяр чыга берет да. Мисалы дагы жазып көрсөк, кана балдар дейли, кана балдар. Мен кыска эле жазайын. Балдар. Ким айтат жана башка. Аны инсертти басып койсоңуз эле мына жерге түшө берет тамга. Буну каалаган жериңизге мынтип жылдырып кое бересиз. Анан смайликти басып туруп, каалаган немеңизди коюп алсаңыз болот ар жерге. Да смайликти басып туруп, гүл койгуңуз келсе, гүлдү коюп коесуз. Мынантип эле өзү даяр болуп берет да, сонун болуп. Кандай жыргал. Бул бүттүбү? Эми ушул жасаган нерселериңизди көргүңүз келсе, кайсы жеринде? Мына 4 бурчтуктан кийин 3 бурчтук турат. Ошо 3 бурчтукту баштасаңыз эле мынантип сизге көрсөтүп берет. Мына. Салам. Кайсы жерге кайсыны койгуңуз келсе, ушундай. Ана сынаточ, кийинки бетке жазгыңыз келсе, кийинки бет ачасыз. Сонун мүмкүнчүлүк бекен. Мына. Каалаган сүрөттөрдү коесуз. Эми жок, мен галереямдагы сүрөттөрдү койгум келип жатат десеңиз, анда смайликти басасыз дагы, ортодогу плюс белгисин бассаңыз, сиздин немеңиздеги сүрөттөр чыгып калат мынтип. Мына менин коллективим азыр. Эми мына сүрөттү койгум келип атат. Ушул мага жагып жатат десеңиз, мынаны басасыз. Бул жерде сизге даяр текст түшүп калат. Мына. Көрдүңүзбү? Мына. Уну ар кандай кылып ар жакка жылдырып, сөмөйүңүз менен эки сөмөйүңүздү жылдырып ар түрдүү кылып кое бересиз. Кандай сонун мүмкүнчүлүк. Болду, баары бүткөндөн кийин 3 бурчтукту менен мынтип кайра көрүп, кайсы жери жакпады оңдоп ошенте бересиз. Бул эң сонун мүмкүнчүлүк. Иштегенге аябай ыңгайлуу. Көзгө ушунчалык жагымдуу. Көп адамга жагат. Азыр сураганыңыздар үчүн түшүндүрүп бергенге аракет жасадым. Акыры ошо сиз жасаган сабактарыңыз баары бүткөндөн кийин, болду, менин копулума толду деп туруп, эми астында камеранын сүрөт турат. Ошону бир басып койсоңуз эле, анан мына акыркы биринчини баспайсыз, экинчи жазууда Make Movie'ни мынтип басып койсоңуз эле, сиз бозоруп мынантип сиздин телефонуңузга жүктөйт. Жаңгы иштеген жумуштарыңызды. Бул сиздин телефонуңузга скачать этип атат. Жасаган эмгегиңизди телефонуңузга жүктөп жатат. Мен кыскараак жазганга аракет жасадым. Көп болсо көптү жүктөйт. Мүмкүн болушунча түшүндүргөнгө аракет жасадым. Аябай жөнөкөй тил менен түшүндүрдүм деп ойлойм. Болду. Мына сиздин жасаган эмгегиңиз даяр. Шарени басып коесуз, экинчи кызылды. Мына. Шарени басып койсоңуз эле мынантип сөздөр чыгат. WhatsAppка жөнөткүңүз келеби, YouTube'га жүктөгүңүз келебиз, болду. Жүктөй бересиз. Сонун бекен.
анда саламатта қалыңыз.